Улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн 3-кабатында өрт чыкты. Эвакуация кылган жанагы документтерди салбай. Мындай машыгуулар негизи бүт республика боюнча жүрөт. Мындай иш-чараны биз регулярдуу түрдө аткарып турабыз. Анткени бул биринчи кезекте биздин бейтаптар үчүн, биздин врачтар үчүн аябай. Боюнча 3-4 этажда өрт чыгып, 7 адам калган. Алардын бардыгын МЧС жагынан эвакуация кылынды. Сотрудниктер, пациенттердин бардыгы ийгиликтүү эвакуацияланды. Бүгүнкү күнү улуттук госпиталдын базасында чогуу чаран МЧС службасы менен, министрлик менен жана улуттук госпиталдын жарандарды коргоо службасы менен биргелешип машыгуу өтүп жатат. Өзүңүздөр көрүп аткандай, бул машыгууга толук камдуу бүт спецтехникалар дагы улуттук госпиталдын медицинский персоналы, МЧСтики, МВДныкы кошулуп бирге чогуу чаран ушул жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Бул машыгуун эртеңки күнү мындай кырдаалдар болуп кетсе, жаман кырдаалдар болуп кетсе, бизди тез арада реакция кылып, ушундай нерселерди чечкенге өтө чоң жардам берет. Ушул бүгүнкү күнү өткөн машыгууга салым кошкон МЧСке жана министрликке жана МВДга чоң ыраазычылык билдирип кетет элем.